Сулуулук бардык дүйнө жүзү, байлык бул эне тили. Балдар ушул сөздүн маанисин түшүнүү керек. Андан кийин гана сулуулукту дүйнө жүзүн адаяттан, кыргыз тилден, грамматикалык тапшырмалардан көрө башташат. Ийгиликкө жетүү ачкычы балдарга болгон сүйүү. Мугалимдин көз карашында сүйүү бул жоопкерчилик, бир максатка жетүүсү. Ошондон улам административдик курамда иш алып барам. Окуучулар сага өзүнүн убактысын ишенип берип жатышат. Демек, алардын ишенимин мен кантип убактыбай коюшум керек? Күндө сабагымды жакшыртууга изденүүгө аракет жасайм. Сабагымдын аягында көңүлдүү, чындыгында кызыктуу болгондугун, рахат алгандыгын окуучунун келбетинен мугалим сезиш керек. Окуучу да, мугалим да кызыгуудан дем күч алат. Дайыма окуучуларымдын канткенде сабакка кызыктыра алам деген ойдун үстүндө түйшөлүп жүрөм. Ошондуктан мотивациялык жолдор менен балдарды сабакка кызыктырууга аракет жасайм. Сабакта жагымдуу билим берүү чөйрөсүн түзөм. Ар кандай эксперименттер, сабак сценарийлер, көнүгүүлөр, түрлүү формада сабактарды интеграцияланган, эсилдөө, оодарылган сабактарды колдонуп келем. Ошону менен катар балдар канткенде мугалимдин сабагына тартылат. Эгерде сабактардын материалдары турмуш менен байланыштуу болсо, практикалык окутуу жана кызыктуу кошумча материалдар болсо, балдардын талантын жан дүйнөсүн ача билсе, сабамдын максатына жетүү үчүн түрдүү технологияларды колдоном. Маалымат жана коммуникация, сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү, долбоорлук, дифференцирленген окутуу, PISA билим берүү багыты, STEM билим берүү багыты окуп түшүнүү боюнча да колдонуп келем. Окуучуларым дайыма өз иштерин турмуштук тажрыйбаларга таянуу менен практикалык иштерин аткарууга багыттап келем. Кесипкөй катары олимпиадаларга, эзилдөө иштерине даярдыктар көрүп келем. Бул абдан чоң атаандаштык. Олимпиадада спорт сыяктуу чоң күчтү талап кылат. Болгону акыл эсиң менен даярдык көрөсүң. Эгер спортто бир күн даярданбай калсаң, артка кеткен сыяктуу атаандаштардан артта каласың. Демек, үзгүлтүксүз даярдыктарды талап кылат. Мен үчүн баалуулук бул менин окуучум, анын ойлору, сөзү. Мен тил мугалими катары китептин жана жазуучунун идеясынын баалуулугуна ишенем. Ал эми негизги кесиптик багыт бул билим берүүнүн жогорку сапаты гана эмес, окуучуларымдын келечектеги ийгилиги. Окуучуларымдын келечегине кам көрүп келем. Чет тилдерди түрк, Кытай, англис, орус тилдерди өздөштүргөндөн улам өзүңдүн үстүндө иштебей каласың, дароо артка кетесиң. Өзүмдүн жан дүйнөм аркылуу сезгендиктен, окуудагы көндүмдөрүм иштелип калгандыктан, ошол ыкмаларымды шыктуу, таланттуу балдарга колдоном. Алардын кандай ийгиликтер жараталарын билем. Окуучуларым шаардык, республикалык олимпиадаларда эзилдөө иштеринде орун алып келишкен. Мектептен сырткары билим берүү программаларын иштеп чыгууга, кыргыз тили боюнча предметтик стандартты жана ишке ашырууга, 7-класс үчүн кыргыз тили окуу комплексин түзүүгө, мугалимдер үчүн колдонмо, басылма беттеринде да эмгектерин жарыяланып келүүдө. Кесипкөй адис катары окуучуларым үчүн республикада улуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан PISA, ноодо тесттерин түзүүчүсү, окуу китептерин эксперт катары иш алып барам. Ал эми ойлоно ойгон идеясы ийгиликтин ачкычы катары баалайм. Ошол сыңары автордук программалардын, дидактикалык көрсөтмө материалдардын, социалдык тармактарда окуу куралдарында жыйнактарды жана башка материалдарды чыгарып келүүдөмүн. Адам, акындарды геометриялык фигуралар аркылуу үйрөнөбүз. Синектика ыкмасы, Цицерона, окуп түшүнүү сыяктуу ыкмаларды жеке өзүмдүн иш тажрыйбамда пайдаланып келүүдөмүн. Заман талабына ылайык өз билимди өркүндөтүүнүн үстүндө да дайыма иш алып барып келем. Алгач мугалимдик чыйыр жолумда 2005-жылы райондо, шаарда жүрөгүм менин балдарда кароо сынагынын мыкты мугалим номинациясында 3-орунга ээ болгом. Мугалим аркылуу балдарды жашоого, турмушка көз карашы калыптанат. Өзүмдүн жеке үй бүлөлүк турмуштагы мисалдар аркылуу өсүп келе жаткан муундарга тарбия берип келүүдөмүн. Албетте, өзүңдүн ар тараптуу өсүшүңө, курчап турган чөйрөңө салымыңды кошуп турушуң керек. Сен аркылуу окуучулар да сырткы дүйнөгө позитивдүү көз карашта болушуна, инсан катары калыптанышына таасирленет. Биз бул үчүн аларга чоң ыраазычылык билдиребиз.